Урматтуу Компресс сайтынын көрүүчүлөрү, мен Эрмегат Токуров. Кезектеги цензурасыз маекти баштап отурабыз. Ал эми маектин коногу 7-чакырылыштын депутаты Надира Нарматова. Саламатсызбы? Азыркы тапта бардыгыбыз жогорку кеңеште карап калдык. Негизи эле саясий айдыңда ким эмне сүйлөп атат, ар бир адамдын сөзү же болбосо айткан нерселери коомдук талкууда. Мына сиздин дагы айрым бир сөздөрүңүз мына 7-чакырылыш иш баштагандан бери талкууга алынып атат. Ошол үчүн ушунун күнгөй тескейин же болбосо сиз айткан сөздөрүңүздүн демилгеңиздин маани мазмунун билүү үчүн бул жерге чакырып отурабыз. Эң биринчисинен эле баштасак, мына кече сөз болду, ушул жогорку кеңештин отурумдарын түз эфирде көрсөтүүнү чектейли. Мамлекеттик пирамида телеканалы же болбосо башка бир телеканалдарга укук берели, ал эми майда журналисттерге же болбосо майда бир массалык маалымат каражаттарына түз эфирде берүүнү чектейли деп. Ошол нерсе азыр коомдо талкуу болуп атат. Эми бул менен биз сөз эркиндигин чектебейбизби? Бул демилгенин максаты эмне болуп атат? Саламатсыңарбы, Эрмек мырза, сиздин берген сурооңуздун мазмуну өзү туура эмес. Биз азыр кечеги күндөн бери, кече жума күнүнөн бери массалык маалымат каражаттарында, сайттарда ошол жогорку кеңештеги массалык маалымат каражаттары боюнча айтылып жаткан сөздөрдүн талкуулап хайп кылып аткан журналисттердин жазгандарын өзү туура эмес. Мазмуну таптакыр башка жакта. Биз жогорку кеңештен Ата журт Кыргызстан саясий фракциясы, Ата журт Кыргызстан фракциясы кече күнү өзүбүздүн депутаттардын сунушу менен жогорку кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамдын долбоорун талкууладык. Ошол жалпы фракциянын мүчөлөрү чогулуп отуруп алып, ошол биринчи беренеден баштап акыркы беренеге чейин 35 бөлүктөн турган жогорку кеңештин бүгүнкү күндөгү жаңы конституцияга шайкеш келтирилип, өзгөртүү толуктоолор киргизилип сунуш кылынган, биринчи окуудан өткөн, бүгүнкү күндө комитеттин деңгээлинде каралып жаткан регламент жөнүндө мыйзамдын долбооруну ошол баштан аякка биз атайын талкуулап, ар бир беренеге токтолуп, алымча кошумчаларды киргизсек болот. Канткенде регламент жөнүндөгү мыйзам жогорку кеңештин иш сапатын жакшыртат. Кандай кылганда биздин ошо жогорку кеңештин иштөө тартиби, жүрүм-турум эрежелери, ар кандай кыймыл эткен нерсенин баардыгы ошо регламентке киргизилиш керек. Босогодон аттап кирип, басадан аттап чыгып кеткенге чейин. Босогодон аттап кирип, кайра чыгып кеткенге чейин ошол жердеги иштөө тартиптери, баскан тургандар, ар бир кыймыл эткен нерсеге маани берилип, ошо ар бир фракциянын заседаниялары, комитеттердин заседаниялары, жогорку кеңештин сессияларынын өтүү тартиптери, ошол жердеги кызматкерлердин баардыгын жасаган аракеттери, керек болсо ар бир төраганын кыймыл аракетинен баштап, жогорку кеңештин иш аракеттерин башкаруучулуктун баштап, депутаттын ар бир өзүнүн кыймыл аракетине чейин мыйзам менен аныкталып, такталыш керек. Ошол эле мезгилде жогорку кеңештин иш аракеттерини коомчулукка жеткирүү, ачыктан ачык түз элге жеткирүү, түз жеткирүү, бурмалабастан түз жеткирип, мамлекетибиздин өсүп өнүгүшүндөгү жогорку кеңештин ролу жөнүндө түшүндүрүү аракеттерин жүргүзүү, жакшы саамалыктарды, жакшы эл үчүн чыгарылып жаткан мыйзамдардын аткарылыштарын ошону көзөмөлгө салуу, анан мыйзамдарды кабыл алуу, кыскасы кыбыр эткен нерсенин баардыгы регламент боюнча мыйзамдынга кириш керек. Ошону 6-чакырылыштын депутаттары биринчи окуудан кабыл алып, концепциялык түзүлүштө кабыл алып туруп, анан комитетке өткөрүп берген. Өзү мыйзамды кабыл алуунун тартиби биринчи негиз катары кабыл алышат, анан экинчи окуудан комитеттин жоопкерчилигине өтөт дагы. Бүт фракциялар, депутаттык топтор, комитеттер карап туруп, анан эксперттерден өтүп, акырында анан жогорку кеңештин күн тартибине киргизилет. Ошон үчүн сиздин берген сурооңузду мен кабыл албайм. Себеби кечетен бери туура эмес ой жүгүртүп аткан коомчулуктагы сөздөрдү да мен кабыл албайм.
Себеби ал биздин түздөн түз депутаттык милдетибиз. Ар бир мыйзамдагы жазылган беренелерге сергектик менен көз жүгүртүп, ой жүгүртүп, ошол эртең соңу пайдалуу жол менен ишке кириш керек, аткарылыш керек. Ошол беренелердин катарында ошол 150ден ашык берене бар, 35 бөлүктөн турган. Ошол берененин арасында массалык маалымат каражаттары жөнүндө, Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы жөнүндө, анан сырттан келип Жогорку Кеңештин ошол отурумдарына катышып, аккредитациядан өтүп, катышуу Жогорку Кеңештин иш аракеттерине катышууга укугу алган журналисттердин жүрүм-турум эрежелери, ошол жердеги жоопкерчилиги, милдети боюнча дагы беренеде так көрсөтүлүп турат. Ошондуктан ошол беренеге келгенде реалдуулукка жакын болойлук деп биз жанагы ачык маанайда өткөрүлгөн отурумдардын жүрүшүндө ошол аккредитациядан өткөн, мүмкүнчүлүгү бар, уруксаты бар журналисттер дайыма катышат, билесиңер. Анан ошол отурган журналисттердин түрдүү көз карашта журналисттер бар ал жерде, эркин журналисттер бар. Эми ким катышганга мүмкүнчүлүк алган болсо, пресс борбор тараптан, ошого Жогорку Кеңештин аппараты тарабынан, ошолор катышканда дагы бүгүнкү күндө Жогорку Кеңеш эми 7-чи чакырылыш жаңыдан өзүнүн ишин баштап атат. Баштаганыга 1 ай боло элек, билесиңер. Али уюштуруу иштерибизди бүтүп көрүп, толук кандуу ишке кирип кете элекпиз. Жогорку Кеңештин азыр структурасы бүт элек. Ошон үчүн колдон келишинче биз зарыл болгон маселелерге топтола калып, сессияны өткөрүп, күн тартибинде маселелерди карап, талкуулап берип атабыз, жыйынтыгын чыгарып. Анан ошол мезгилдерде Жогорку Кеңештин иш аракеттери буга чейин деле 6-чы чакырылышта деле, мурда мен өзүм 5-чи чакырылышта иштегенмин. 6-чы чакырылышта деле көрүп келатабыз журналисттер менен Жогорку Кеңештин кандай байланышы, кандай тартипте иш жүргүзүп келаткандыгын. Анан ошо регламенттин долбооруна сунуш катары мен айттым. Себеби Жогорку Кеңеште кандай жакшы мыйзамдар деле кабыл алынат, жакшы маселелер кабыл алынат, токтомдор кабыл алынат, аткаруу бийлигинин иштери боюнча, мамлекетибиздин экономикалык социалдык акыбалынын өнүгүшүнө боюнча, элдин өкүрү катары элдин суроо талаптарын бийликке жеткирип, ошол аткаруу бийлигинин ортосунда аткарыла турган иштерди боюнча көп жакшы нерселер деле болот. Анан болгону көпчүлүк мезгилде негатив деле аңдып, негатив деле жазышып, Жогорку Кеңешти бир жолу бөчөккө кылып жатып калган материалдар көп да. Сөз эркиндиги да? Жок, эми ал сөз эркиндигин эч ким тыйып салбайт. Ал ошон үчүн биз демократиялык мамлекетпиз. Мен өзүм деле ошол демократияны жактаган, эркин жүргөн, эркин сүйлөгөн, өзүм позициямды дайыма ачык айткан адаммын. Жанагындай унчукпай пысып отурган балык депутаттардын катарына кирбейм. Мен Кудайга шүгүр өзүмдүн көз карашым бар. Мен практикмин, тажрыйбам бар, Кудайга шүгүр. Иштеп келген адаммын, комсомолдук, партиялык, советтик кызматта иштеп, бардык баскычты басып өткөн адаммын. Ошондуктан мен демократияга тыюу салып, сөз эркиндигине тыюу салганга мен каршымын. Бирок түзөтүүлөрдү чектөө менен жол болсо журналисттердин анын мазмуну таптакыр башка. Мен ал жерден айтып атам. Ошол аккредитациядан өткөн журналисттерди аккредитацияны бергенде, каттоодон өткөрүп катышууга мүмкүнчүлүк, уруксат кагазын бергенде, ошол катыша турган журналисттердин басып өткөн жолун, билимин, тажрыйбасын, анан коомго келтирген пайдасын, ошол элге бир пайдалуу, жакшы материалдар менен жеткирип, мамлекеттин ичиндеги жакшы самалыктарды жеткирип, жакшы өнөктүктөрдү мындай бир элге жеткирип, эки тараптуу маселени карап, анан ошого өзүнүн тажрыйбасы жете турган билимдүү, сабаттуу журналисттерди киргизсе жакшы болот эле деген сөз менен айтып атам. Ошол жактарын бир мыйзамдуу жол менен карап койгула деп сунуш бердим. Ал жөнөкөй эле сунуш. Ал деген кабыл алынып, же мыйзамга жазылып, же болбосо бир талап кылынган маселе эмес.
Ал мисалы үчүн экөөбүз отурганда деле сүйлөшөбүз, туурабы? Ушундай бир тажрыйбалуу, сабаттуу, анан кийин билимдүү, илимдүү, жакшы жактарын жогорку кеңештин иш аракеттерин алдына жылдырыш үчүн коомчулукта да бир пикирди өзгөртүп, ар тараптуу карап, оң жагындагы, сол жагында карап туруп, жакшы сунуштар менен иш алып барган журналисттер болсо жакшы болот эле деген ойду мен сага деле айтышым мүмкүн, туурабы? Бирок мында бир эки талап бар, эки бөлүгү бар да. Мисалы биринчиси ошону талап кылганда, эгерде ал сиздин сунушуңуз ишке ашып кетсе, мисалы, ал ошондой талаптар коюлса, бул жерде кайрадан эле жогоруда айтылгандай сөз эркиндигин кысып аткан жокпузбу? Анткени ал жерде мисалы ошол маселени чече турган адамдар. Кайсы маселени? Эгерде сиз айткан сунушуңуз ишке ашып кетсе. Жок, мен сиз айткандай сөз эркиндигине тыюу салынсын деген сөз жок. Жок, маселе суроону мен берип кетейин да. Мисалы мындай болду. Сиздин сунушуңуз ишке ашып кетти дейли. Ишке ашып кетип, жанагындай тажрыйбалуу журналисттер кирсин деген берене кабыл алынып калды дейли. Анан ал жерге келгенде ким тажрыйбалуу жана ким тажрыйбасыз дегенге келгенде, ал жерде баягы кайсы бир жакпаган, оппозициялык, же болбосо сынды көбүрөөк айткан журналисттер кесилип жок калып, баягы уран менен, же болбосо мамлекеттик деңгээлде гана иштеп калган журналисттер, же болбосо телеканал, радио, сайттар кирип калбайбы? Бул жерден да баягы элек иштеп кетпейби? Эрмек жана жок эле машиненин ачкычын талашкандай болбогулачы. Биринчиден али арабанын аттын алдына араба түшүп алгандай болуп эле өзүңөрчү эле кооптонуп эле эмне дейт эле жанагы алдына эле коркомуш көтөрөт болуп тополоң кылып. Жок, азыр тополоң кылбаса эртең кеч болуп калат да. Жок, эмнесин тополоң кыласың? Бул жерде жок, мен сүйлөгөн жокмун да. Жок, эгерде ишке ашып кетсе жана айтып. Кудай мен эмне деп сүйлөдүм? Сүйлөгөн сөзүм айткылачы, эч кимин катышкан Жок, жок. сиздин сунушуңуз болду. Кабыл алынып калса. Болгону 3-4 журналист катышып отурду. 3-4 журналист катышып отурду. Мен кайсы немелердин өкүлдөрү экенин мен сураган жокмун. Бирок алардын жазган өзү туура эмес жазып атпайбы? Стенограммада турат да, мен сүйлөгөн сөздөр стенограмма аркылуу сүйлөндү да. Ал жерде мен сүйлөгөн сөз таптакыр башка деп атпаймынбы? Ал журналисттердин кесиптикөйлүк жагынын сапаттыны оңдогула дегендей максатта айтылган сөз. Ошо оңдогондо маселе ошондо болот. Оңдогондо анан кийин жаккан адамдар гана кирип, жакпаган адамдар кирбей калып, баягы баягы коммунисттик учурдагыдай болуп, уралар эле кирип калат да. Андай койсоңорчу, ушундай сөздөрдү койсоңорчу. Жөн эле ашча сөздөрдү чыгара бериштин эмне? Мисалы аппарат өзү чечип алат да. Эрмек Аттокуров киреби, кирбейби? Эгер Эрмек Аттокуров мисалы Мактасага кирет, жок сындап койсо кирбей калат. Мен Мактаса деген жерим жок ал жерде. Жок, ал мисалы үчүн жазган нерсени карабайсыңарбы? Мисалы айтылган сөздүн мазмунуна так маани берип түшүнбөй туруп, бурмалап туруп жазган маалыматтарды көрүп атасыңар го. Бирок ал жерде сот маселеси бар да. Мисалы ошол эле Надира Нарматова, ошол эле Эрмек Аттокуров туура эмес сүйлөп койду деп сотко бере аласыз. Жок, мен алардын ар бир өзүнүн билим деңгээли жетишпеген, туура эмес жазган, бурмалап жазап, кимдир бирөөдүн заказын аткарган журналисттердин ар бирине мен текшерип отуруп, аларга убактымды кетирип отурбайм да. Андан көрөктүү мен бир мыйзам жазсам же бир келген арызга жооп берсем, ошол мага пайдалуураак. Мен ошол туура эмес жазып, мени жаман жолдор менен пиарит этип, жамандап, негатив сөздөрдү жармаштырып, токуп чыккан журналист менен алектенип эмне кылам мен? Жаза берсин, Кудай бар бардыгына. Анда ошентип эле эркин эле коюп койбойлу. Журналисттер каалагандай кирип чыга беришsin. Жок, бирок тартип деген болуш керек. Тартип кайсы бирок тартип деген макул. Экинчи маселе. Эми түз эфирге ошол эле мамлекеттик телеканалдар түз эфирге берип атат. Биз Кыргыз Республикасынын жарандары Кыргызстанда отуруп, макул чет мамлекетте отуруп, аны азыр техниканын жардамы менен биз көрө алабыз. Ошол эле жерден деле биз баягы негативдиги өзүнчө сууруп алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Мисалы мен Эрмек Аттокуров өзүнүн кеңсесинде отурат, жанагы мамлекеттик телеканалдагы түз эфирди көрүп атам. Эгерде мен сындагым келсе, ушул жерден эле жанагы контексттен сууруп аламбы, же жалпы мазмунду сууруп аламбы? Бул жерден деле сындай алам да. Ал менен биз жон гана босогон аттагандарды чектеп койбойбузбу? Жок, Эрмек. Жазам деген адам ар кандай жол менен жазат. Чыгармачылыгы жетишип, өзүнүн билими, тажрыйбасы жетишкен журналисттин ага эч ким тыюу сала албайт. Чектөө да киргизе албайт. Себеби жазам деген, чындыкты алып чыгам деген даремети жетип турган көрөгөч журналисттер ар кандай жол менен мындай реалдуу, чындыкты, акыйкатты жазганга аракет кылат. Анан азыр биздин коомдо көз караштарында өзүңөр көрүп атасыңар, социалдык сайтта болобу, YouTube'да болобу,
ар кандай массалык маалымат каражаттарында болобу, негативти көбүрөөк окушат, билесиңер, мактасаң дагы мамлекеттин ичинде экономикалык жактан өнүгүп атабыз, биз карыздан кутулуп атабыз, же болбосо бир реформа жүрүп атат, жыйынтык болуп атат деген сөздү укпайт эч ким, окубайт дагы. Анан биздин журналисттер дагы ушундай бир негативтерди издеп таап, анан ошо бирөөдү бир личностуна өтүп, жекече жашоосуна өтүп, ким экендигин, адамдык аброюна шек келтирип, бир жок нерселерди ойлоп, жомок жазып туруп, бирөөдү жамандап койсо, ошол жерге эми жармашып жатып, аны тааныганы да, тааныбаганы дагы өзү комментарий жазып, пикир калтырып, эми бар эле саясатчы. Бардыгы эле ошол адам менен бирге чай ичкен адамдай, чогуу жүргөндөй комментарий калтырышат. Ошентип биз коомубузду бузуп алдык да. Анан мына мисалы үчүн экөөбүз дагы биринчи жолу чогуу отуруп сүйлөшүп атабыз, туурабы? Анан азыр мен сен биринчи берген сурооңду деле мен айттым, сенин берген сурооңдун мазмуну туура эмес, алтыным, дедим го. Себеби мен башка мазмунда сүйлөдүм. Мисалы Пирамида каналыны дагы биздин 7 дубандын бардык булуң бурчтарында болгондо дагы айыл жердеги карапайым элге түз жетип атат. Мурда Жогорку Кеңештин парламентине мындай бир маалымат катары эле берилип жүргөн 10-жылга чейин, туурабы? Азыр мына 10-жылдан бери түз алып көрсөтүлүп атат. Бул дагы демократиянын бир жолубу? Бул дагы эркиндик, бул Жогорку Кеңеш ишини жаап жашырып аткан жери жок. Болгону ошол жердеги негативтерди гана аңдып отуруп, Жогорку Кеңешти бир жолу бөчөккө кылып салгандагы ошол биздин массалык маалымат каражаттары аркылуу туура эмес болуп калып атпайбы? Анан эми азыр мына жумушун баштай элек Жогорку Кеңеште ар бир кыймылдаган, ар бир сөздү бурмалап туруп, элге жайып атса, анан бардыгы эле айтат да, дагы бир келесоолорду шайлап алганбыз го дейт да. Бул элге кызмат кылбай эле дагы бир келесоо, бир тамга тааныбаган бир балакеттерди дагы шайлап алыппыз да, адамдар башын мычкып атат. Али кимдин ким экени, ким кандай жумушка жөндөмдүү экенин көрө элек да, туурабы? Анан мен ошондон улам айттым. Пирамида каналында түздөн түз расмий түрдө каражат төлөнүп, бүт 7 дубанга жетип атат. Ошол Пирамида каналдан ала турган болсо, ошол жерден түз тартылып алган нерседен материалды каалаган журналист алып алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Анан жанагы соткасына тартып, майда эмелерге тартып, көрүнүштөрдү тартып алып, анан аңдып отуруп, кайсы жерден бирөө кыйшыйып кетсе, кайсы жерден бирөө сүйлөп койсо, ошону тартып алып туруп, анан Жогорку Кеңешти бөчөккө кылып көрсөтө бергенде болбойт да. Жогорку Кеңештин деле бул бийлик бутактарынын бирөөсү да. Анан кийин депутаттарды дагы ким экендигине баа бере турган бул эл да. Элге депутаттар жумуш жасай эле жаманатты кылып көрсөткөндө дагы туура келбейт да. Мен ошон үчүн айттым, анын эч кандай жаман жери жок. Каалаган адам өзүңүз айткандай тиги Пирамида каналынын тартканы боюнча каалаган жерден тартып ала берет. Мен ошону айттым, жанагындай эле туура эмес. Кээде биз жабык эшик артында өткөн жыйындарда эле чыгып кетет го сырткачы. Мамлекеттик сыр да калбай калат да. Ошон үчүн ошого нерселерди мен айттым. Ошолорду катуу көзөмөлдөш керек. Анан билимдүү, илимдүү, тажрыйбалуу, сабаттуу, эки тараптуу калыс караган журналисттер келген болсо, жана тааныш аркылуу эптемей анын мунун тааныштарын киргизип албастан ошол аккредитациядан өткөндөрдү бир сыйра карап койсоңор жакшы болмок деген сөз менен айттым. Ал деген сунуш. Сунушуңуз кабыл алындыбы же? Сунушту ал жерден биздики кирген жок. Биз кече отуруп алып талкууладык. Талкуулап туруп ар ким өзүнүн пикирин айтты. Ошол биздин айтылган пикирлер боюнча ар бир беренелерге кайсы жерге сунуш айтылган болсо, юристтер аны боюнча мындай салыштырмалуу таблицаны түзүп чыгат. Таблицаны түзүп чыккандан кийин биз кайра фракция чогулуп алып туруп, кайсыл жарактуу, кайсыл жараксыз, кайсыл туура сунуш, кайсы туура эмес сунуш деп туруп, дагы бир сыйра каралып чыгат. Каралып чыгып туруп, анан биз фракциянын атынан комитетке сунуш беребиз. Комитеттин мүчөлөрү аны кайра карап чыгат. Анын жарактуусун алат, жараксызын албайт. Анан комитеттен каралып бүткөндөн кийин Жогорку Кеңештин күн тартибине маселе кирет. Жогорку Кеңештин күн тартибинде дагы депутаттар карайт. Ал биздики жөнөкөй эле экөөбүз отуруп сүйлөшкөндөй эле сөз талкуу. Биз ар бирибиздин өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн чогулуп отуруп алып туруп талкуулап, майын чыгарып, ар бир өзүнүн пикирин айтты. Ал пикирдин негизинде эми сунуш даярдалат. Юристтерибиз отуруп алып даярдайт бардыгын. Анан даярдалгандан кийин
кайра отуруп дагы талкуулайбыз анычы. Мисалы үчүн мен андай жаман ойду айткан жокмун. Басма сөз эркин сөз эркиндигин эч кандай ал жерде басым жок. Себеби сөз эркиндиги жөнүндө сөз жок ал жердечи. Мен ал жерде аккредитациядан өткөн журналисттердин сабаттуу немеси мындай сапатынын жогорулатайлык. Тажрыйбалуулар, билимдүүлөр, жакшы мындай бир коомго калыс пикир жарата турган адамдар кирсе жакшы болот эле. Ошон үчүн ошондой журналисттердин составын түзгөндө даражаны белгилүүчү бул техникалык маселе эмес да, бул адамдын жеке пикирине караштуу тандалып калышы ыктымал да. Эми экинчи маселе ошондой сөз. Анан булар таптакыр башка мазмунда жасап атат да. Мындай туура келбейт да. Эми экинчи негатив боюнча жогоруда сөз кылып атпайлыбы? Жалаң эле негативти кармап калдык деп. Экинчи бир негатив ушул эле 7-чи чакырылыш баштаганда алдында дагы ушул сизге байланыштуу негативти айта турган болсок, депутаттардын жана кызматтыгунасы, аларга бул жерде кызматтык квартира берүү, батир берүү убактылуу болсо дагы, жана жардамчылар жөнүндө дагы сөз болду. Анан кийин коомчулукта мындай пикир болуп атат: шайланганга чейин мен эл үчүн иштейм деп, анан шайланып келгенде давайте мага да элди берсин, машина берсин, үй берсин деген депутаттар чыгып атат деген болуп атат. Жеке өзүңүздө машинага, батирге муктаждык барбы, жок болсо, бул маселени эмнеге көтөрдүңүз? Эгер бар боло турган болсо кандай болду? Түшүндүрө кетсеңиз. Бул жерде мага бүгүнкү күндө мен өзүмө үйдүн да кереги жок, машиненин да кереги жок. Мен иштейм деп элдин кайрылуусу менен талапкерлигимди коюп, бир тыйын чачпастан бизнесмен болбосом да, коммерсант болбосом да, элдин эмгегимди баалап, мага карапайым кары картаң бейбечара добуш бердиби, мен бир сом акчамды албай туруп. Мен жогоруда сунушуңуздун максаты кандай? Ал жогорудагы сунушту ошол жогорку кеңешке бүгүнкү күндө келген депутаттардын составын билесиңер. Көпчүлүгү жаштар келди. Жаңы биринчи жолку депутаттар келди. Эски иштеп келген депутаттардан аз эле партиялык тизме менен келгендер. Анан кийин бир мандатуудан келгендерди билесиңер өзүңөр, бардыгы өзүнүн бутуна туруп калган, материалдык жактан көз карандысыз, анан өзүнө жараша бизнеси бар, өзүнө жараша экономикалык, материалдык, финансылык жактан муктаж эмес, шарты бар мырзалар келди, кыздарыбыз келген жок. Анан болгондо дагы биз аксакал катары, улуу муун катары мен жогорку кеңештеги депутаттардын парламенттин кызыкчылыгы үчүн, иш аракеттердин кызыкчылыгы үчүн биринчи уюштуруу заседаниясында бериле турган суроо болчу. Ал мен өзүмө сураган жерим жок, стенограмманы карагыла. Мага машина керек, мага үй керек деп айткан жерим жок. Мен ал жерде көрдүңөр эки талапкер койдук кандидатурасына. Талант Мамытов менен Адакам Кимсанбаевич Мадымаров. Эки талапкерге мен чогуу суроо бердим. 6-чы чакырылыштын биринчи уюштуруу заседаниясында, 6-чы чакырылышта Өмүрбек Токтогулович Бабанов келген билесиз, Ата журт Республика партиясы менен. Алар куруу пиар жасашып, жеңил пиар жасап, элдин алдында жакшы көрүнүш максатында биринчи уюштуруу заседаниясында эле депутаттарды ошол машина албайбыз, квартира албайбыз, бир жардамчыны жок кылабыз деген максат менен ошентип сунуш киргизип, анан кийин калган фракциялардагы аргасыздан аны макул болушуп, жаман көрүнгүсү келбей. Билесиз да, азыр эми саясатта эч ким жаман көрүнгүсү келбейт. Тууру сөз сүйлөсөң тууганыңа да жакпайсың. Тууру сөздү сүйлөп коюп, мен бөчөкө болуп атам. Ошон үчүн ошонун натыйжасында 6-чы чакырылышта бир жардамчы менен жүрүштү. Бирок ошол эле мугалимдерди айта турган болсок, 6 саат сабак беришет. Силер жок, Эрмек мырза, мындай. Толтура кагаз. Жок, ал силер мугалимдер менен депутаттарды салыштырбагыла. Бул жерде жоопкерчилик деген бар. Мугалимдин билим берет, аларда да жоопкерчилик бар. Жок, ар бир кызматтын өзүнүн нормасы бар да. Ар бир кызматтын өзүнүн түйүшү бар. Мен өзүм мугалиммин. Биринчи балалык кездеги алган мугалимим, математик мугалиммин менчи. Экинчи жогорку партиялык мектептен атайын курсун бүтүргөм. Үчүнчүсү юридикалык билим алгам мен Бала Сагын университетинен. Мисалы үчүн
ар бир кызматтын кандай экендигин билем. Мугалим менен депутатты салыштырбагыла. Мен ошого таң кала берем. Мугалим менен депутаттын айлыгы бирдей болуш керек. Мугалим менен депутат экөө эмне үчүн мындай кылат? Мугалимдин кесиптин өзүнө жараша түйшүгү бар. Мен мектепте директор да болуп иштегемин, мугалим да болуп иштегемин. Ал маселени мен жакшы билем. Ошондуктан ал өзүнүн программасы менен бир багытта өзүнүн сабагын берет, программасын түзөт, методикасын колдонуп алып туруп, түз белгиленген балдар менен иштейт. А депутат деген таптакыр башка да. Бул депутатты эмне үчүн эл шайлап атат? Ал элдин жүгү мойнунда туруп атат. Мен накта иштеген депутат үчүн болгон үчүн мен билем депутаттын түйшүгүн. Анан тынбастан дежурный болуп ошол жерде отуруп эртең менен 8ден кечки түнкү саат 9, 10, 11, 12ге чейин иштейбиз мисалы. Мен азыр деле кечиндеси 10до, 11де, 9:30да кетип атам. Демек сиз ошон үчүн мына иштин кызыкчылыгы үчүн жанагы 6-чакырылыштагы депутаттар менен мен түздөн түз байланышып жүрдүм деп атпаймынбы? Депутат болбосом дагы бирге иштешип жүргөн депутаттар болду. Ошолордун канчасынын ой пикирин угуп жүрдүм. Депутат деген бул биринчиден мыйзам чыгарат. Эксперттер менен иштейт. Мыйзамды чыгарыш үчүн иштеш керек, күнү түн отуруп алып. Мыйзам жаза билиш керек, ой жүгүртө билиш керек, жок деген идеясы болуш керек. Эксперттерге мыйзамды жаздырыш үчүн дагы ал өзүңдүн идеяң болбосо, көз карашың болбосо, кайсы мыйзамды жазасың? Экинчиден, мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөшүң керек. Үчүнчүдөн, фракциянын заседаниясындагы ондогон материалдар менен шугулданып, анага катышышың керек, муну окушуң керек, үйрөнүшүң керек, катышышың керек, үнүңдү кошушуң керек. Комитеттеги маселелер болот. Биз эми азыр жаңыдан баштап атабыз. А күнү келгенде 20-30дан маселе болот комитеттердин маселелеринде. Тиги фракциянын маселелери кеминде 10дон жогору болот. Жогорку кеңештин сессиясында материалдар болот. Күн тартибине канча 20-30даган мыйзамдардын долбоорлору кирет. Андан сырткары башка маселелер бар. Андан сырткары аларга даярданыш керек. Андан сырткары жүздөгөн каттар келе баштайт. Мына азыр эле мен үчүн кеч калып иштеп атабыз. Ушул келген каттар менен шайлоочулар менен жолуккан мезгилдеги берилген наказдар бар. Ошолордун бүт барын тизмектеп иштейм деген адам отуруп алып иштейт. Анан тийип качып жүргөн адам үчүн бир помощниктин да кереги жок, керек болсо. Демек, жардамчылар жанагы анан каттар менен иштейсиз, элдин наказдары менен иштейсиз. Келгендерди кабыл алыш керек, шайлоочулар менен барып жолугуш керек, ал жерде маселелер менен бүтүрүш керек. Мен аткаруу бийлиги менен каттарды жазып, алардын артынан кубалап элдин берген наказын аткарыш. Бул деген өтө чоң түйшүк да бул. Эл аралык уюмдар бар, башкалар менен иштейсиң. Анан эми айта берсең көп депутаттын милдетичи. Анан мугалим менен салыштырганга болбойт. Ошол себептен анан сизге жанагындай жардамчы маселеси. Ошон үчүн мисалы үчүн иштейм деген депутатка экөө эмес, үчөө да аздык кылат. Себеби иштин көлөмү көп да. Көп тармак. Машина менен байтыр. Ошондуктан 6-чакырылышта бирөөсүн жок кылып алыштырып, иштейм деген депутаттар аябай кыйналды. Жетишпей, канча тиги Бабановду каргап, тилдеп, шилдеп жүрүштү. Ушунун куру пиарынын артынан ушундай болуп биз жөндөн жөн помощникти жок кылып койдук деп. Бул чындык, ушак эмес бул. Машина байтыр. Анан экинчи маселеси, мен ошондон улам дагы бир помощник консультант кошуп бергенге кандай карайсыңар деп суроо бердим, бир суроосу. Экинчи, жанагы машина менен камсыз кылганда мен эми мынча болду, чечмелеп айтып берип коеюн, баары эле айта бербейт. Депутаттар машина алып эле жыргап кеткен жери жок. Мисалы үчүн, мен өзүмдүн катышканымды билейин, 5-6-чакырылышта ошентип жок кылып алышты. Жогорку кеңеште өзү болгону 50-60 машинеси бар болчу. 120 депутат бар эле. Ошонун ичинен бир 50ге жакыны машина алган, машинеси жоктор алган. Машинеси бар депутаттар өздөрү деле албайт. Уялат да, өздөрүнүн жип машинелери турса, эмне кылсын жогорку кеңештин машинесин алып. Мисалы үчүн 5-чакырылышта деле 120 депутаттын бир 50ден ашыгырагы машина алып пайдаланган. А калгандары машина сураган эмес. А жогорку кеңеште болгону 30 квартира бар. 120 депутат бар. Ошол 30 депутат андан сырткары да бир 3-4 квартирасы бар эле ар жерде, шаардын ичинде. Ошону менен бир 30дан ашыгыраак квартирасы бар жогорку кеңештин. Ал квартирада жашаганда депутаттар ага бесплатный жашабайт, айтып атышпайбы, каргап шилепчи. Булар бекер жашап,
ушундай толук шарты бар условияда жашап, даже беттери жылтырап мынтип калган, жыргаштыган, ойногонду, жыргаганды жакшы көрөт деген жаман сөздөрдү айтып атышпайбы коомчулуктачы. Бул деген бизге жана жебеген самсак акча төлөдү деген жаман сөз да. Элдин өкүлү болгондон кийин жаман сөздү уккуң келбейт да, адам дагы ошого карап жашайсың. Ошон үчүн бул дагы 6 депутаттар жогорку кеңештин кызматтык квартирасын алганы менен ал жерге квартирант катары жашайт. Квартплат төлөйт. Ошо квартплаттын эсебинен охрана кармашат. Ошо жердеги уборцаны кармайт, алдындагы чарбалык иштерин кармашат. Светти, газды, сууду, мусорду, бүт коммунальный услуганы кадимки жарандарда эле төлөйт. Ал бекер эч нерсе жок ал жерде. Анан ошону туура эмес информация кетет дагы, коомчулукта туура эмес сөз болуп атат. Ошондон улам 6 чакырылышта булар квартираны отказ кылдыбы? Анан муктаж болуп бир жолу анан жамандасаң жаманда, мен эчтекем жок болсо каяка барайын деген бир азы жашап жүрдү. Аны квартиралар деле бош калды, көрүнгөн жашап жүрдү. Андан көрөктүү муктаж болгон депутаттарга берсе, ал үйүнөн тынч болот, барып жумушун жасайбы? Анан квартира маселе боюнча ушундай. Анан машина маселеси боюнча жанагында айттым. Ал кимге зарыл болсо алмак. Бирок азыр ал машиненин бардыгы жок болгон. 6 чакырылышта эле машинеси да жок болгон, квартирасын да алган эмес. Анан бул чакырылышта дагы анан мен айттым, сөзсүз түрдө жардамчы консультант болбосо болбойт. Иштейм деген адамга сөзсүз керек. Анан жанагындай тип качып, өзүнүн бизнесин коргогусу келип, эптемей жүргөн адамдар болсо, аларга кереги деле жок анынчы. Анан эмне үчүн мен кечегинде суроо бергенге мажбур болдум? Себеби ошо муктаждыктардан улам. Себеби 120 депутаттын бардыгы эле олигарх эмес да. Баарынын эле машинеси бар, машинеси жок эмес да. Мисалы үчүн менин деле машинем жок. Мен жанагы жардамчымдын машинеси бар экен, ошону бир мезгилде шофер кылып, бир мезгилде помощник кылып, анан машинеңди да пайдаланып турайлы, бензинди мен куюп берем деп пайдаланып атам. Мисалы, чын туурусу да азырына минип келген балачы. Анан кийин өздөрү деле билишет мен машинем жоктугун. Мен шайлоодо деле бирөөдүн машинесин арендага алып иштеп жүрдүм. Анан кийин жөн эле жебеген самсага пул төлөө жаманатты кыла берген болбойт да. А мен тууру суроо бердим Талант Мамытов менен Адакам Мадымаровго. Ушул маселеге кандай көз караштасыңар десем, Мадымаров туура эле жооп берди го. Иштей турган адамга экөө эмес үчөө дагы аздык кылат деди. Анан келип кетип жүргөндөргө ал бирөөнүн деле кереги жок деп. А тиги Талант Мамытов деле тууру түшүндү. Аны деди биз жардамчы маселесин деди чечсек болот. Ички резервдин эсебинен кошумча каражат албай, ички резервдердин эсебинен биз сыйлыгыштырып жардамчы маселесин чечсек болот деген суроодо тууру жооп берди. А мен себеби аны өзүм үчүн сураган жокмун да. Мен жалпы парламенттеги муктаж болгон, действительно бүгүнкү күндө жаңыдан айылдан келген депутаттар бар, жаңыдан келген жаштар бар. Ошолорго керек болуп калсын деп мен эл үчүн айттым. Өзүм үчүн айткан жерим жок. Бизде убакыт тар болуп калды. Эки сөз менен жооп берип койсоңуз, өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүз боюнча суроо берели. Бизде убакыт абдан тар. Мына сиз 2010-2015 жылдары 5 чакырылышта депутат болдуңуз. Мына 7 чакырылышка дагы шайланып келип атасыз. Эми эки фракцияда буга чейин мүчө болгонсуз. Ошол эле социалдык тармакта 2010-15 жылдары ала турган болсок, азыркы тапта дагы ишмердүүлүгүңүздө кандай мыйзамдарды кабыл алайын деп же пландап жатасыз? Эки сөз менен кайсы багытта? Мен негизинен өзүм өмүр бою ошол жана жогоруда айттым, мамлекеттик комсомолдук партиялык советтик саясий кызматтарда иштеп келген адаммын. Тажрыйбам Кудайга шүгүр жетишет. Менин негизги милдетим мыйзам чыгаруучулук багытында. Мыйзам чыгаруу багытында менин 11-жылы баштап 1,5 жыл иштеп, жогорку кеңештин 1-окуусунан өткөн улуттук мамлекеттик саясат концепциясын жаздыргам. Ошол бейөкмөт уюмдардын басымдуулугунан, эл аралык уюмдардын басымдуулугунан менин жасаган эмгегим, биздин жогорку кеңештен мени колдогон, ошол мезгилдеги концепцияга демилгечи болуп кошулуп, өздөрүнүн идеяларын кошкон 37 депутаттын идеялары дебеленип калып кеткен. Ал мамлекеттик улуттук концепциянын артында 8 мыйзамга өзгөртүү толуктоолор киргизмекпиз.
6 жаңы мыйзамдарды иштеп чыкмакпыз. Долбоорлору ошондо даяр болчу. Ошол 6 долбоордун бирөөсү курултай боюнча мыйзамдын долбоору эле. Ошондо биз 11-жылы ошондой тоскоолдуктар болбогондо ошол курултай боюнча мыйзам ошондо эле кабыл алынып калмак. Андан сырткары менин жүрөгүмдө ошол концепция, мамлекеттик улуттук саясат концепциясын кабыл алып, жанагы 14 мыйзамды иреттеп ала турган болсок, улуттук идеология өзүнөн өзү келип чыгат. Бул баягы эски баштап кеткен ишиңизде жыйынтыктоо мен эми бул мамлекеттик кызматтарда 40 жылдан ашык убакыт иштеп, саясатта аралашып жүрүп, жасаган ишимдин жыйынтыктоонун максатында элдин алдында менга байлыктын, бийликтин, дүйнөнүн кереги жок. Мен турмушуман тынчмын, Кудайга шүкүр. Балдарым тынч болсо, неберелерим тынч болсо болду. Мен ошо элге артымда бир жакшы, бир изги из калтырып, ушул бир кызыбыз бизге эмгек кылды деп элим сыймыктанса, артымда бир жакшы из калса деген максат менен эле келип отурам. Анан эми туура сөз сүйлөп койсоң эле жаманатты кыла берген туура эмес. Мен ага кошулбаймын. Мен ар бир айткан сөзүмдү ойлонуп сүйлөйм. Себеби улуу муун катары мен бүгүнкү күндө парламенттин ичинде өзүмдүн ордумду билем. Буйруса келечекте дагы ушул жерден дагы жолугабыз деген ойдобуз. Дагы пикирлер болуп калса, кайчы пикирлер болуп калабы, колдош керек болуп калабы, ушул жерден маек кылып элге дагы маалымат берип турмакчыбыз. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайлы, ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Компресс сайтынын көрүүчүлөрү, биз кезектеги цензурасыз маекти жыйынтыкта отурабыз. Ал эми бүгүн биздин коногубуз 5 жана 7 чакырылыштын депутаты Надира Нарматова болду.